ушул бизге Чикагога бейшекин алып келип коюп бизге тартуулаганыңар үчүн Кудай ыраазы болсун. Орозо кармап аткан болсоңор, орозоңорду Кудай алата кылам кабыл кылган болсун. Бейшеки жана көптөгөн мыкты тартуулардын башкы каарманы Эмил Эсеналиевди кол жаулар менен Чикаго топтолдолары. Эмил кош кел. Эмил шашпай басып калыптыр да просто. Мурун батырак чыккан. Кол жаулар болсун Эмил Эсеналиев. Чоң рахмат. Эрекбайга чоң рахмат. Урматтуу Чикагодогу биздин мекендештер, баарыңыздарга ыраазычылык. Ушундай аба ырайына карабай, атайын кыргыз тасмасын колдоп коелу деп келип отурганыңыздарга абдан ыраазыбыз. Чыгармачылык топтун атынан, жеке өзүмдүн Руслан Акундун атынан баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Багабызга терең ыраазычылык айтып болчоңор. Рахмат koyup арбабыз. Анан албетте Апауызға жана балдарына жана неберелерине Level курулуш компаниясынан Кудай буйрса Кыргызстанда эң мыкты батирлер сатып жатышат. 200 000 сомго сертификат сизге апа. Чын жүрөктөн браво. Квартира алсаңыз гараж пикир болсат, дагы секер болсат. Level Construction, апайды болчу деп не кылам деп жака барбагандай. Же баласы атасы. Құттықтаймыз бәке, азаматсыз. Браво. Жолықчандар бар жолықсын. Жолуға түшпесті ешқашан башқыздар. Дағы бар ба? Ким қырғыз киносында бірінші жолы келіп отыр? Бар ба? Келіңіз, приз сізге. Емел Өкмеш. Қырғыз киноларына келіп тұрыр орматуандар. Бұза Мурут Экспресс компаниясы. О, қатырақ көтерілді. Мурут Экспресс компаниясы, жаш компания, бір Құдай бұйырса. Игілікке жете тұрған сол жақты көтерілдегі бұл ProTrack компания. ProTrack компаниясы менен Мурут Экспресс компаниясы 2020 жылы ең жақсы, ең мықты компаниялары болып, барлық айдоочуларды бөлө кырсыктан чыгаруу, ийгиликтерге жетсин, кол чоолар туганда. Дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдиребиз биздин баш көмөктөшүбүз. Ал эми бул Эмир Ой, родненькие, давайте быстрее, а то тут поезд. Я ж не знаю, как тебя тут кормят. Нормально нас тут кормят. Быстрее. Спасибо большое! Кричать не обязательно. В наушниках. Yolca, bardak senin? Hadi, bardak senin? Hadi! Hadi, Mustafa! Шаарда жалгыз жүрүш керек да. Мектепке барбадым. Же үйдөн качып кеттим бе? Ант бериш керек. Ойнап жүрөбүз. Биз чогуу болгон кезде баары жакшы болчу. Атам экөөңөр урушпай жүргөндө. Бүгүн сизди көрдүм. Сиз мурдагыдай эле супсулуу, аябай бактылуу экенсиз. Кино айбесон тартылыптыр. Илеп атып, иши кылып
жүрөк ооруп калды. Айбасон тартылыптыр. Эми ар кайсы тилге кутурлат болуш керек. Не деген элдер көрөт, иншаллах. Айбасон тартылыптыр. Элден биринчи чыктым. Илаганымды көрсөтпөйүн деп. Өзүмдү, мамамды сагынып, балдарым, неберелеримди сагынып бир ыйлап алдым. Ошондой. Машинамды табайын эми караңгыда. Кайсыкы токтоткорум эстейин. Ушул 5-2 негизи эле 5-1-2 киносун жараткан кыргыз жигиттер, азаматтар не деген бийик чокуга чыгып бартасыңар. Алхамдулилла. Ушул бизге Чикагога 5-2 алып келип коюп, бизге тартуулаганыңар үчүн Кудай ыраазы болсун. Орозо кармап аткан болсоңор, орозоңорду Кудай Алла Тағалам кабыл кылган болсун. Айбай суук болот эт. Ниеттериңерди кабыл кылган болсун. Сон. В общем, туугандар, баягы Морекил 5-2 кино тасмасы Москвада башталбады эле. Айбай ичим күйгөндө, качан мен көрөм, качан элдин баары көрүп болду. Анан кичине эле баягы үзүндүсүн коюп атты го YouTube'дан. Ошону көрүп эле уже шорокто эле ыйлай берчим да. Бүгүн барып эле действительно ыйлап чыктык. Эми айтпай эле коеюн, көрбөгөндөргө эме болсун, эми кызыктуу болсун. Негизи ыйлата турган жери бар экен. Көп эле жерден ушунчалык поучительный кино экен. Бир жеринен күлкүлүү, ушундай сонун таш бир сценарийди сонун кылышыптыр да. Эми биздин балдар Руслан Акун аябай жакшы режиссер болуп атышыптыр, иши кылып, жакшы кызыктуу сценарий жазышып, мага аябай жакты. Лично мен оңой менен кино жактырбайм, ушундай өзүмчө бир кинокритикмин дебейм. Кинолордун баарын тегил карай бербейм. Аябай жакшы негизи. Жакшы негизи каарман, кичинекей бала, атын билбейт экен, ушундай сонун жеткиликтүү ойноптур. Иши кылып сонун тартылыптыр. Бул аябай ушундай тарбия жагынан мааниси чоң кино экен да. Бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү элдин баары өзүнө бир кандайдыр бир сабак ала турган, азыркы учурда өзгөчө. Элдин баары акча, бийлик, мондай материалдык богатствага, байлыкка умтулуп калган учурда ушу ар бир адам бул өзүнө чоң тарбия, чоң бир маанилүү бир нерсе ала алат экен да бул кинодон. Негизи мен ойлойм, бул кино жанакы балдарын таштап коюп көрө каттын айынан чет өлкөдө жүргөн ата-энелер, жаш ата-энелер өзгөчө. Ошолорго аябай катуу тиет болуш керек. Ата-энесинин мээримин көрбөй чоңойгон балдарга тийиши мүмкүн. Ушундай деме, баарыбыз Кыргызстандын баарын башына өткөргөн тагдырлар чагылдырылганда бул жердечи. Аябай сонун тартылыптыр. Сонун тартылыптыр мындай, билбейм иши кылып. Көп эле кинолорду көрүп эле жүрөм. Сценарий аябай жакты да. Оператордун жумушу дагы ушундай сонун тартылган. Мен операторду мен өзүм көп жылдардан бери ошо өзүм дагы кичинекей видео тартып өзүм жакшы көрөм да, момундай операторский жумушту. Аябай чоң баа бердим оператордун жумушуна. Азамат билбейм иши ушу кинону жараткан адамдар баарыңар Алла Тағалам бакыт берсин баарыңарга. Ийгилик мындан кийин мындан дагы чоң кино тасмаларды жараткыла. Ошол иши мен жанакы айтып кеткендей, гастарбайтер болуп, балдарын таштап коюп, балдарына жете албай, балдарын детдомго берип салып,
башка турмуш курган ушундай эми тагдырлар бар да жок эмес. Вот ошондой адамдар көргөндө ыйлайт экенсиңер, энесин жоготкондор, энесин сагынып жүргөндөр, мына өзгөчө момун Америкада жүргөн толтура кыргыздар бар да, балдарын таштап коюп, аялдарын таштап коюп, үй бүлөсүн таштап коюп жүргөн биякта жигиттерибиз бар. Ошолорду ыйлата турган кино экен. Балдарын таштап коюп, жаш энелер да келгендер бар. Аларга дагы катуу тие турган кино экен. Ошол мага катуу тийгени ушу өтүп кеткен апамды аябай сагынып, ошол эне деген кыйын болот да. Иши кылып баарыңар ошол 5-2 тасмасын көргүлө, баарыңарды көрүүгө чакырам. Келдим үйгө. Тыш аябай суук. Ысык чай ичип бирдеме кылбасам болбойт. 75-75ке коеюн үйдүн эмесин. Что-то тыш суук. Аскан окоз учуп калбайлы. Курсак ачытып го. Саат 10:30 болуптур. Кинодан келгичекти.